Ош шаардык мэриясынын социалдык бөлүмүнүн жетекчиси Салтанат Аманова COVID-19 каршы дарыланып жатканына 6 күн болду. Вирус аныкталган соң алгач үйүндө дарыланып, кийин жугуштуу ооруларды дарылоо бөлүмүнө жаткырылган. Салтанат айым калктын саламаттыгы үчүн кызматтык милдетин аткарып жүрүп бул дартка чалдыккан. Вирус калага келген күндөн тартып мобилдик топтун бирин жетектеп, обсервацияларды жана чет элден келген мекендештерди мобилдик топ аркылуу көзөмөлдөгөн. Бүгүн абалы турукташып калган соң бизге маек курууга макулдугун берди. Бүгүн интервью алабыз деп сураган экенсиңер, мен да бир топ ойлондум. Алыс жакында туугандар, ата энеме айткан эмес болчумун. Мен ооругандыгым боюнча телевидениеден көрүп, башка соц тармактардан көрүп, кандай акыбалда калышат билбейм, бирок бүгүн ойлонуп көрүп, көпчүлүк үчүн, жаштар үчүн, айрым бир биздин коомдогу кенебес кыргыздарыбыз үчүн айтып койсок болбойт окшойт деп ана бүгүн интервьюга жооп беришке туура келди. Ошондуктан мен өнөкөт ооруларым бар болгон үчүн ооруканага келип эле ошол докторлордун көзөмөлүндө болгон жакшы деп бул жерде каралды келдим. Келгеним жакшы болгон экен, изоляциядамын азыр. Ошо 2 күн температура берди, дене там көтөрүлүп, сөөктөр ооруп, баш аяк катуу ооруйт экен. Салтанат Аманова акыркы 2 аптанын аралыгында оорунун курчушуна жарандардын жеке жоопкерчиликти сезбегени себеп болду дейт. Базар коомдук транспортто санитардык норма сакталбай, бир канча текшерүүлөр жана эскертүүлөр болсо дагы коомчулук жөнөкөй эрежеге кайдыгер мамиле кылганын өкүнүү менен белгиледи. Учурда дарыланып жаткан оорукана да толуп калганын кошумчалады. Кечкен иш аракет болгон жок. Пандемия деп аталганга чейин эле иш аракеттер башталды. Балдардын баары түзүлдү, элге түшүндүрүү иши башталды. Медициналык коргоо костюмдары канча сандары такталды, канча жетпейт. Ушул жасалма дем алдыруу аппараттары эсеп алына баштады. Бирок канча айтсаң эле биздин эл тоң моюнбу же кенебес элбизби, же сөзсүз түрдө өзүбүздүн башыбызга түшүп ооруп, же үйдүн ичинде бир оорuganda гана анан жетеби бизге билбейм. Дагы эле айтмай сайын ошол бет капты кийбейт. А бул деген мындай тилсиз жооп. Эгерде чындап сен ооруп калсаң, эгер өнөкөт оору болсо, катуу түрү болуп калса, убагында сен кантип дарылашты билбей өткөрүп жиберип өкпөгө өтүп кеткен болсо, пневмония болуп, ал барып туруп каза болгон учурга алып келсе же катуу ооруга алып келсе, анда эмне болуп? Сөз ошого келиш керек. Дарыгерлер абалы оор бейтаптарды күнөтүнү кабыл алып, болгон күч аракети менен дарылап жатканын айтты. Социалдык бөлүмдү жетектегенине байланыштуу шаардагы эпидемиологиялык кырдаалды жана вирус менен күрөшүүдөгү аракеттерди Салтанат айым мыкты билет. Алдыда 1100 орунду обсервацияны дарылоо бөлүмүнө айландыруу чаралары көрүлөрүн кошумчалады. Аны менен бирге коронавирус мындан ары дагы курчуй турган болсо, мейманкана жана жеке клиникалардын жетекчилерин элдин саламаттыгы үчүн көмөк көрсөтүүгө чакырды. Ата журт кыйын кезде кабылганда айлансын ар бир уулуң чагылганга деген. Ушул сөздү далилдей турган мезгил келди да. Тынчтык мезгилде бизде ушундай салюттарды атып, биз ачылдык деп ачылган мейманканалар бар, аябай кымбат. Биздин көзгө көрүнгөн ишкерлердин аябай кымбат жеке менчик клиникалар бар. Биз ыраазычылык билдирип кетебиз, буга чейин 2 ай 3 ай биздин 8 жеке менчик клиника аябай чоң кызмат кылды элге, ата мекенге. Азыр суранып кетет элек, мына чыныгы сыноо азыр келди. Элге жайылып кетти. Мурун обсервация болсо. Азыр аябай көп. Азыр ар бир 3-чү үйдө, 5-чү үйдө окуучан бар. Пневмония көбөйүп жатат азыр. Азыр бизге ошол мейманканалар ичинде даратканалар бар, бардык шарты түзүлгөн мейманканаларды, бардык шарты түзүлгөн ошол клиникаларды изоляцияга алуу келип учур кайра келип отурат. Ошондуктан эгер мени угуп турган, көрүп турган болсо, патриотторду чыныгы мекенчил биздин ишкерлерибизди чакырып кетет элем. Бериңиздер ушул мейманканаларды, бериңиздер жеке менчик клиникаларды. Катпаңыздар, коркпоңуздар. Бардык элдин башына түшкөн сыноо баарыбыз жолго түшүбүз керек. Вирусту жуктургандар Ош облусу жана шаар боюнча жалпысынан 1145ке жетти. Оорулар менен байланышта болгондор 5907-ни түзөт. Бүгүнкү күнгө карата оорунун 10 чогу табылып, эпидизилдөө жүргүзүлүүдө. 2478 бейтап медициналык көзөмөлдөн чыгарылды. Ал эми дарыгерлердин кароосунда вирустун симптомуна шектүү катары 2483 бейтап бар. Учурда эпидемиологиялык абал курчууда. Бүгүнкү күнгө карата облуста жана кала боюнча 10 адамдан вирус аныкталды. Мындан улам жарандар санитардык норманы сактап, жеке жоопкерчиликти күчөтүүсү зарыл. Абдумалик Базарбаев, Элман Акбаев, Ош ТВ.
Биринчи сиз ошо элдин саламаттыгы үчүн көптөгөн рейдтерде жүрдүңүз, базарларда жүрдүңүз. Көп мына эл менен көп аралашып жүрүп, ушул илдетке чалдыктыңыздан ошол боюнча биринчи ишмердүүлүгүңүз боюнча айтып берсеңиз. Саламатсыңарбы? Абдымалик, иштериңер жакшыбы? Жакшы, рахмат. Ошо бүгүн интервью алабыз деп сураган экенсиңер, мен да бир топ ойлондум. Себеби алыс жакында туугандар, ата энеме айткан эмес болчумун. Мен ооругандыгым боюнча. Телевидениеден көрүп, башка соц тармактардан көрүп, кандай акыбалда калышат билбейм, бирок бүгүн ойлонуп көрүп, көпчүлүк үчүн, жаштар үчүн, айрым бир биздин коомдогу кенебез кыргыздарыбыз үчүн айтып койбосок болбойт окшобойт деп ана бүгүн интервьюга жооп беришке туура келди. Ошондуктан сиздердин жамаатка рахмат интервьюга чакырганыңар үчүн. Ана азыр абалыңыз кандай? Кудайга шүгүр, бүгүн жакшымын. Келген күнү 2 күн бессимптомный болуп жаткан болчумун мен. Андан кийин бессимптомный болгондон кийин сиз үй карантинден алынып, үйдө карасаңыз деле болот деп сунуш кылды врачтар. Бирок мен өнөкөт ооруларым бар болгон үчүн ооруканага келип эле ошол докторлордун көзөмөлүндө болгон жакшы деп бул жерде каралды келдим. Келгеним жакшы болгон экен, изоляциядамын азыр. Ошо 2 күн температура берди, дене там көтөрүлүп, сөөктөр ооруп, баш аяк катуу ооруйт экен. Чынында бул гриппке окшош, бирок грипптин дагы баягы өтө оор түрү. Ангинанын ичинде тонзиллит, фарингит баары биригип, катуу суук тийгенде баардык ооруп биригип кармаганда кандай болсо, ошондой болуп өтөт да. Адамдан эркти талап кылат, чыдамкайлыкты талап кылат, тартиптүүлүктү талап кылат бул оору деле. Ошол дарыгерлердин баарын айткан дарыларын ичип, жөн эле онтоп кыйкырып же тынчын ала бербей дарылардын баарына чыдап, ошол иштеген тамакты ичип, жеген тамакты жегенде тез арада жакшы болосуң. Бул оору өзү бир эле Кыргызстанда эмес, адамзатта жаңы чыккан оору болгондуктан, албетте бир эле Кыргызстанда эмес, баардык эң өнүккөн мамлекеттерде дагы эң кыйынмын, эң мен билимдүүмүн деген адамдар дагы оор абалдан өтүштү да. Бул билимди, бул байлыкты, материалдык бир көрсөткүчтү, бул бир интеллектуалдык көрсөткүчтү, бул социалдык жактан өзүнүн бир бөлүнүүнү тандабаган оору. Иммунитет күчтүү болуш керек, анан адамдагы жеке жарандык жоопкерчилик күчтүү болгон жерде бул оору жеңилет экен. Азыр мындай анализ кылып көрдүм мен. Ушул коронавирус илдети башталгандан баштап Ош шаарында медициналык тармакты, социалдык тармакты жетектеген ушу жетекчи катары бизде жоопкерчилик чоң болду. Ошол мезгилден баштап көп нерсени башыбыздан өткөрдүк. Кемчиликтерди дагы, кечкендиктерди дагы, ийгиликтерди айрым бир тажрыйбага ээ болдук бул илдет боюнча. Ошондо менде бир гана мындай анализ кылганда бүтүн пайда болду. Бул ар бир адамдын жеке жарандык жоопкерчилигинен көз каранды болгон оору экен. Ушул бүтүн. Бул эч кандай сенин ата энеңин, же сенин ушул жердеги мэр, же сенин президентиңин, же болбосо ошол жерде врачтын күчтүүлүгүнөн да көз каранды эмес. Бардык жерде жетекчи, бардык жерде доктор баары бирдей эле. Ошол милдет тагылгандан ал өз милдетин аткарат. Бирок бул илдетти тилсиз жоо бул. Кадимкидей жоо, тилсиз жоо. Биздин өзүбүздүн дарыгерлер бар, бул илдеттен көптөгөн жарандар айыгып чыгып атат. Ошол эле убакта алардын түйшүгүн, алардын акылатчандардын мойнундагы жоопкерчилигин коомчулук азыр түшүнүп отурат да. Сиз ал жердеги жугуштуу оорулар бөлүмүндө иштеп аткан дарыгерлердин абалы боюнча айтып берсеңиз эми. Кандай дарылап атат, алардын өздөрүнүн абалы кандай? Эң туура суроо. Буга чейин деле мен изоляцияга келип жатканга чейин деле бизде Ош шаарынын мэриясында шаар мэри Сарыбашов Насырбек протокол тапшырмасы менен 29 февралда эле бизде штаб түзүлгөн. Штабтын жетекчиси өзү болчу мэр. Ал штабта чоң
программа план кабыл алынган комплекстүү. Ал жерде ушул коронавирус илдети пандемияга айлана элек болчу. Ал эми гана Кытайдан чыгып, Кытайдан башка мамлекеттерге жайылып жаткан учурда ошондо биздин Кыргыз Республикасынын өкмөтүнөн президенттин өзүнүн жарлыгы чыкты. Андан кийин Кыргыз Республикасынын өкмөтүнөн атайын протокол тапшырмалар келди. Ошондой эле республикалык штаб түзүлдү, протокол тапшырмалар келди. Ошонун негизинде биздин Ош шаар мэриясында да түзүлдү. Бир дагы президент тарабынан, өкмөт тарабынан же болбосо тиешелүү министрликтер тарабынан, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдар тарабынан биздин медицина кызматкерлеринин эсеби такталына алына баштады, жетеби жетпейби. Андан кийин ошол эле комплекстик пландын негизинде бизде инфекционист врачтардын өтө аз санда экендиги, сан врачтардын саны өтө аз санда экендиги, дезинфекторлордун саны өтө аз экендиги аныкталды. Себеби буга чейин оору коронавирус илдетине чейин оору көп болгондуктан, талап жок болгондуктан да медицина факультетинде бул адистик окутулган эмес, аз санда окутулса дагы. Демек, талапка жараша коомдо ошондой жагдай түзүлгөн. Тез арада дарыгерлерди кайрадан окуудан өткөргөнчө тапшырма берилди. Ош шаарындагы бизде жалгыз эле балдардын жугуштуу оорулар стационары бар, билесиңер. Ошол стационарындагы инфекционист врачтардан ошол эле Бишкектен чакырыла турган болду, атайын окутууга келгенде окууларды уюштуруу боюнча. Анан алдын алуу иштери башталды. Кантип ошол коргоо костюмдарын кийиш керек, кантип чечиш керек оору жукпаш үчүн. Таза зона кандай болот, кир зона кандай болот, оору көбөйгөн учурда, пандемия болгон учурда, эпидемияга айланган учурда эмне кылабыз, биринчи баскыч, экинчи, үчүнчү баскычта иштердин баары алдын ала жүргүзүлө баштады. Ошондой эле биз билген болчубуз, медицина кызматкерлерине өтө чоң күч келе турган. Себеби келип туруп эле жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарында иштегендер, кошумча биздин күч органдарында иштегендер, постторду катуу карап аябай жардам беришти. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги, чек ара кызматы, баардык тиешелүү кызматтагылардын баары өзүнүн ишин аткарган менен түздөн түз бул илдет тилсиз жоо муну келип ошол оору менен ооруган адам менен бетме бет бир гана инфекционист врач, анын медсестрасы медайымы, ошондой эле ошол жердеги биздин жана тазалоо жумуштарын аткарган эжелерибиз калат да. Ошолор эң биринчи бетме бет калып ооруну жуктура тургандагы тобокелчилер группасына киришет. Ошондо формаларды алгап кийип обучениялар башталды. Андан кийин оору келди Кыргызстанга, анын ичинде Ош шаарына да келди. Келгенден кийин биринчи летальный исход деп коебуз, биз каза болгон адамдардын башталды. 3 ай бою март, апрель, май ичи Ош шаарында абал туруктуу сакталды. Бул жалаң гана чет элден аба каттамдары жана жүк ташуучу автоунаалар менен кирген Казакстан, Өзбекстан, Тажикстандан кирген, Россия Федерациясынан келген унаалар аркылуу гана бизге оору кирип атты. Бирок алардын баардыгы обсервацияда кармап, оору обсервациядан гана чыкты. Обсервациядан ары шаарга бир да жол чыгарган жокпуз. Бир дагы андай неме болгон жок. Калк арасына жайылган жок. Калк арасын таза кармадык. Ооба. Бул ошол жана жогоруда айтып кеткен 7-8ге жакын кызматтардын, мамлекеттик кызматта иштегендердин баардык жетекчилеринин жана ошол жерде иштеген кызматкерлердин аябай мындай жогорку деңгээлде аткарган иши деп эсептесек болот. Аябай көп келди чет элден. Алардын ар биринен сөзсүз түрдө ошол чугул коркунучу турду. Анан эң чоң риск алып келген, чугулну алып келген биздин Ош шаарынын ошол оору жукташуучу унаалар менен келген жоопкерсиздик болду да. Биз канча түшүндүрүп айтсак болбой келет, кайра үй бүлөсүнө жолугат, бизге айтпай туруп бир буюм таштап кеткен болот. Же ошол жолдо аптекага кирген болот, дарканага, ооруканага кирген болот, кайсы бир кафеге барып тамак ичкен болот. Анан ошолордун ар биринин аркасынан сая түшүп, изилдеп, сая түшүп, түшүндүрүп, кубалап иш жүргүзүшкө туура келди да. Анан экинчиси бул Ош, Бишкек Ош жол каттамы башталганда дагы биз корктук. Себеби Бишкекте аябай оору көбөйгөн болчу. Калабайбызбы тойго барды, ашка барды. Той жакшы көргөн, аш жакшы көргөн кыргыздардын башына тийген мүшкүл болду да. Бул канчалык деңгээлде өзүнүн элин сыйлайт, үй бүлөсүн сыйлайт,
ооз жүзүндө эле биз кыргыздар моундай элбиз, биздин мамлекет мындай эл деп мактанганыбызды иш жүзүндө көрсөтө турган мезгил болду да. Иш жүзүнө келгенде биз эмнени далилдедик? Канча түшүндүрүш жүргүздүк дагы болбойт. Ошол тойлор, аштарды уяттуу эле тилген тиле түшүнгөн адамдар деле өткөрүп жатышты. Аксакалдардан сурансак деле алар деле өткөрүп жатышты. Баардык арасында барып жатышты. Ошо эмне болду? Элде оору көбөйдү. Ошентип мына азыр акыркы 2 жуманын ичинде башталды эле бүт күч түзүмдөрүндө, ошонун арасында эл арасында айрыкча мына банк кызматкерлеринде дагы келип ошол мамлекеттик органдарга чейин жетти. Аппарат мына президенттин аппаратынан чыгып өткөрүп атасыздар. Өкмөттүн аппаратынан мэриялардан өтөт, мэрлер орутат. Ошонун арасында биздин Ош шаарында дагы катталды. Мына өзүңүздөр көрүп турасыздар, мен дагы ошол илдет аныкталып, положительный чыгып, келип ошол алгоритм боюнча баардык дарылоону азыр өткөрүп жатам. Учурдан пайдаланып мен да айтып кетет элем. Жол Мамытовдун ыры баарыңыздар билесиздер. Ата журт кыйын кезде кабылганда айлансын ар бир уулум чалганга деген. Ушул сөздү далилдей турган мезгил келди да. Тынчтык мезгилде бизде ушундай салюттарды атып, биз ачылдык деп ачылган мейманканалар бар, аябай кымбат. Биздин көзгө көрүнгөн ишкерлердин аябай кымбат жеке менчик клиникалар бар. Биз ыраазычылык билдирип кетебиз. Буга чейин 2-3 ай биздин 8 жеке менчик клиника аябай чоң кызмат кылды элге, ата мекенге. Булар Ош Кардио Азия Зульфияйымдын, Ош клиника, изоляция болуп беришти биздин ал Камчы Исмаиловдун. Бул Нейро, бул Касиет, Нур, Нейролайф, ошол биздин жеке менчик клиникалар жетекчилери ыраазычылык билдирип кетет. Бирок азыр сурап кетет эле. Мына чыныгы сыноо азыр келди. Элге жайылып кетти. Мурун обсервация. Азыр аябай көп. Азыр ар бир 3-чү, ар 5-чү болуп жатат. Пневмония көбөйүп жатат азыр. Азыр бизге ошол мейманканалар ичинде даратканалар бар, баардык шарты түзүлгөн мейманканаларды, баардык шарты түзүлгөн ошол клиникаларды изоляцияга алуу келип учур кайра келип отурат. Ошондуктан эгер мени угуп турган, көрүп турган болсо, патриотторду чыныгы мекенчил биздин ишкерлерибизди чакырып кетет элем. Бериңиздер ушул мейманканаларды, бериңиздер жеке менчик клиникаларды. Катпаңыздар, коркпоңуздар. Баардык элдин башына чыккан сыноо баарыбыз чогуу түшүбүз керек. А сиздер бекитип, каалабай бериңиздер келбеген клиниканын эртең вакцина табылып, дары табылып, тынчтык заманга келгенде анда кереги жок. Ошондуктан өз калыңыздар менен келгиле алгыла, мен ушул клиниканы биз коллектив менен иштеп берели. Ушу канча адам азыр пневмония болуп атат, келе мен ушу пневмония үчүн клиника болуп берейин деген жарандарды күтөбүз биз. Элден да сурап кетебиз, чогуу баарыбыз кошунабызбы, туканыбызбы айтып, ушул мейманканалардын ээлерин сурап кетели, ишке жарап беришsin ушундай мезгилде. Мына азыркы эң актуалдуу проблема пневмонияга айланып баштады азыр көбү. Ушул пневмония болгон адамдарыбызга орун табуу. Рахмат, чоң салтанатты эл кызматында жүрөбүз, баарыбыз билебиз. Аман эсен бул сыноодон, бул илдеттен айыгып кетиңиз. Ушул баягы коомчулукка дагы ошол дарыланып атсаңыз дагы кайдыгер карабай, өзүңүздүн макулчулугуңузду берип, биздин суроолорубузга жооп бергениңиз үчүн чоң рахмат. Сизге ден соолук каалайбыз. Буюрса ошол жакшы күндөрдө дагы жолугабыз. Рахмат Абнамалик, ошол жакшылык күндөрдө бирге болойлу баарыбыз. Татыктуу өтөйлү, Кыргызстан уят болбой. Ошонун ичинде ошолар кичине эле кыйынчылык болсо бири-бирин жамандап, бири-биринин кемчилигин издеген туура эмес. Чогуу чыгышыбыз керек. Проблема барбы? Бирөөбүз көтөрүп чыксак, аны ким чече алат, колунан келет. Ал чыгыш керек, чечиш керек. Анан силерге да, журналисттерге мен терең ыраазычылык билдирип кетем. Биз канча мындай ачактарда жүрдүк, кандай мындай оор маселелер болсо, ошол биз журналисттерге терең ыраазычылык билдиребиз. Баарын жеңилден жерден, орус колдон кармап элге жеткирип турушту, ошонун баарын элге жеткирип, биз менен кошо кирбегиле десе болот, ачактарга чейин кошо кирип, ошого биз да силерди сурап кетет элек, этият болгула эми. Азыр кул ачын жая баштады оору. Силердин ишиңерде ийгиликтер болсун. Ошо түшүндүрүү ишин күчөтүп жүргүзө бериңиздер. Элибиз кыргызчылыкты ташташыбыз керек. Менталитетти таштап,
бул ооруга вакцина чыкканга чейин аз жертва менен чыгышыбыз керек. Анан боло берет, тоң моюндукка салган бул оорунун күчөшүнө кетет. Ушу тынч болойлу баарыбыз. Жакшы маанайда изоляцияда социалдык дистанцияга өтүшүбүз керек баарыбыз. Орунду сураганда да ушинтип силерге окшоп социалдык дистанцияда. Рахмат чоң. Боптур, мейлиңиз, рахмат чоң. Айыгып кетиңиз. Буюрса, баарыбыз сиздин мээнетиңизди, сиздин кызматыңызды билебиз, сезебиз. Рахмат. Рахмат. Макул, рахмат чоң, мейлиңиз.